Tacadık zakonun joktuguna. Militsiyalar da gelip kaldı buna. Konstitusiya iştebey, kodeks iştebey. Sottordun aylığın köbeydi ondan 5 beteri öldü barda. Aylığı koyup Öйтпеп be, oşoğa cevap. Соттор эмеси айлыгы көбөйгөн жок. Просто неме апрелде кошулат деп атат госслужбаларга. Бирок алды эле эчтеке. Сераны неме элди тажаткан болбойт да. Элди тажаткан болбойт да. Suylайбыз азыр. İştebey olsun. Fazla sol. İştebegenden keyin hiç bana çekmeyin. Bularda cavelle salış gerek vardı. İştebeysen, iştebeysen. Hiç kimisi. Просто уруп менен сүйлөгөндө биякта канча киши иштеп атат. Просто эме болуп атпайбы? Ruhsat эме горки максимум. Керегинде алды. Ruhsаттын кереги жок. Жок, ого. Ушунча чыдаш болот. Ruhsat алып туруп сүйлөш керек. Ушунча чыдаш болот. Бизде шум болуп атат да, мыйзам бар. Азыр жаңы мыйзам келди. Бириштеке. Мыйзам чегинде болуп калат. Ошону айтат. Мыйзам чегинде эмне болуп калат? Мыйзам бизге эле иштейт. Жок, ошону могу нарушать этпей эле тартипти. Артында сүйлөшө берген мындай. Кыйкырга кыла деп атат. Кыйкырабыз. Кыйкырыш керек болуп калды. Буга чейин жашнакай эле айтканыңыздар менен болуп келдик го биз. Буга чейин кабыл эле алып атпайбы? Алга менен чыгарып коёбуз. Баары дейли. Чыгарып коёбуз. Болду. 3 ай болду. Kodeks iştebey. Митинг эмес. Просто кыйкырбагыла деп атабыз. Качы кыйкырбагыла. Буякта канча киши иштеп атат. Кыйкырбасак жаяштарга чечип чыгат. Өлөлөр эме. Сиздер эмне биздин ишибиздин чечилип кетиши жакшы деп күнүгө Кудайдын куттугуну көрүп атасыздар. Кетсин. Ал маселени мына биз чечет. Наоборот, жардам бербейсиңерби? Чыксын ону алдабай биз. Сами билан он тартипти бузбагыла. Бузбайбыз биз. Митинг эмес бул. Sadır Nurkocayev özüne kayrılabız. Biz de ele жашайбыз. Özele kaldı. 3 ай болду келгенибиз. Полк жоқ. Алдап атат. Алдап. 3 айдан бери. Меники 1000 сомго чечилди үйүм. Мага тиешеси жок Расиска менен. 1000 сомго. Сатиевке кирип чыктыңызбы? Ооба, Сатиевден кийин ушундай болду. 3 ай эмес. Эч кандай неме жок. 6 айлап жүрөбүз го. Мына эмнерде эң аркеле мен 1,5 жыл болду. Мен 2 жыл болду. 2 жыл болду мен уш жерге жүргөнүмө. 2 жыл. Алып тетекте. Мен 6 жыл болду. Садыр. Анан булар 8 жыл болду жүргөн. Аш мактанган жашооң 60 жыл болсо. Жок, мен 2 жыл болду ушул маселелер чечилсин дегениме. Неме процессти кандай чечип алыш керек, эмне кылыш керек, ошолордун баарын айтсак, булар айтып атпайбы? Бирок кабыл алган менен маселе чечилбей атат да. Кабыл алды, угаткен кадимкидей башын чайкап, угуп, боору ачып, жөн омийде угаткен, бирок колунан бок да келбейт турбайбы анычы. Колунан келет ошону теке Келбейт, колунан келбейт. Лично аны бир киши бар да, 2-3 киши бар да, башкара турган буларды наркы бетип отуруп тур дейт. Садыр Жапаров 10 жаштагы балам менен сүйлөбөйсүндү коргоп белгиле суланам. Кыймылсыз мүлктөн өкүлдөрү мыйзамсыз документ жасап беришкен. Коррупция. Мына неме Садыр Нуркожоевич лампочка деген катынды прием кылды. Мына лампочка деле тагып келди. Лампочкабыз деле бар. Коррупция өтө өсүп кетти. Прокурор, нотариус, адвокат, бүт баары Чарчадык. Бүт баарысы бир. Эмне болсо ошо болсун. Азыр бензин келе айтат. Өрттөн эле салам. Конституциясында өрт деп салам. Тажадык уже. Меники да бул. Болду. Көчөдө калдык биз уже. Всё. Көчөдө калдык. Көчөдө калдык уже. Эч кандай. Бир сотко бир чара колдонгон жок. Бир прокурорго. Үнүңүз жетпейт бак. Эч кимге чара колдонбой атат. Арак барыңlar. Сатиевке киргенде чечилеби? Сатиевдин колунан бок да келбейт. Жеп. Булар кайра сотлорду коргоп отурат. Сотлорду коргоп отурат. Машиев эркек жаңга эле кирип кетти. Ушул айтайынчы, булар жаман кызмат кылышты. 1 жыл болду го. Мына Зулушева Садыр Нуркожоевичтин адвокаты болгон экен, аны койду, ал билгенин кылып атат. Сатиев дагы адвокат экен, бул деле иштебей атат.
Eç kimisi özlerinin Жок, koyup эме almak силерге iştebeydi. Азамат Жунусов прокуратура боюнча надзор. Ал айтпады өткөндө неме чечип берем деп. Эмне чечтиби? Eç kim seçecek? Мына эмелер болсо сразу отчет берип атышат. МВДга мына. Алардын отчет каяка барарын деле билип калдык биз. Президент ең высший взяточниктер, Базарбековтер. Элдин үнүн басканга, подавлять эткенге Верховный аракеттенишет. сотка еще өзүнүн адамын коюптур. Ал деле иштебейт. Бизге низам Азамат Жунусов иштеген жок, иштеп атабы. Ал аябай колун бошоп айтат. Силердин немеге ал эмнеге аны бияка коюп койгон? Азыр маселелер жеткирели десең өзүңөрдүн араңарда да бар экен, каршы чыкканчы. Кереги жок мындай кетип жүргө. Çıksın Наркобеттин оралып, Ошака баралып жүргүлө. Баш. алып чыккыла. Ошака баралып. Ошактан камаса бизди камасын, эркекче камай Азыр алышпайт. бензин Каматтырбайын да. салам. Иә, Чатка жадым. сиз өрттөнбөй эле Ошака барабыз жүргүлө. Садыр, азыр садыр мынтип карады башын чыгарып. Эме тиги Саянда бара стоит. наркы жагы. карап койсо да рахмат дейт болчу, ал карабайт дагы. Садыр эле мына келин экөөбүз келди. Бирөөнүн башын көрүп албай сатып беребиз. Мынтип карады да. Садыры Күйгөн токойлордун немеси бул жерде баардык күйгөн токойдун баардык иш жерге чогулуп атат. Конституциясы вообще иштебейт, кодекси вообще. Кодекс иштеп. Эмне кылышыбыз керек? Колдоруна өлүп берип эле акыйкатка жетпесек жетпейбиз. Ошондой болуп атат, ошондой болуп атат. Эгерде ак болсоңор ошондой иш кылыш керек. Эгерде Ошондой болуп атат. аркаңда да эме маселеңи байкап турган иш кылыш керек да. Ошентип өлүп эле береличи булардын колуначы. Кажатты бүтүрүштү бизди. Жок, сиздики эмнеге 1000 сомго Ошо мен мага тиешеси жок расписка менен үйүмө. Башкы прокуратура козгогон ишти. Аны следствие эмне Башкы прокуратура козгоп, биринчи инстанцияда сот болгон. Мошенник камала турган болгон. Ошону башкы прокурор өзү актап коёт. башкы Эмнени негизинде актады, анда кеп жок. Зулушевпу? Зулушев, Токтахунов. Андай болбойт да. Прокурорлорго демек звонок кылып актатып коюлду. Мен тартып, мен муну тартып атам. Биз аябай эме болдук го. 2 жыл болду, Я, 2 жыл болду, талап кылганыбызга. Качан результат чыгат, Зулушев. Нурлан, качан результат чыгат? 2 жыл болду го, талап койгонубузга. 2 жыл болгон меже. 2 жыл болду, ушу мыйзамдардын мыйзамдуулугун алып келүү. Силер деле мыйзамга каршы чыгат окшойсуңар негизи. Жок, бийлик мыйзамга каршы иштеп атат окшойт, элге каршы. Эгерде мыйзам иштесе, анда мыйзамдын мыйзамдуулугуна келмек да. Же мен алдап атамбы? Ал жерде чөчө турган кишилер бар да, ошолор кыймылдатпай эле улам кантип эле сүт эмизип берден челди. Жок, 1000 сомго кантип апанын эмесин еще фиктивный без ее ведома кантип эме кылса болот? Зулушев бардыгын жасашкан. Зулушев муну сразу первый очередь Акча менен жасашкан. анда кетиш керек. Зулушев деле. Карабай атат. Аткарганды колунан келбей, значит кетиш керек. Эмнеде мен Бул жерде акыйкаттык жок. Акыйкаттык. Бүт эле акча. карап өтүп кеттим. Машинаны нарак. Наркы эчки. Да, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровго кайрылуу. Баш прокурор козгогон ишти Зулушев Токтахунов кылмыш ишти жаап койду. Жалал Абад областынын жогорку сот болушуп кылмыш ишти жаап 360 миң 19 миң сом үйүмдү мага тиешеси жок расписка 619 миң сомдук үйүмдү 1020 сомго чечти. Мына Батырбеков Тилек ушуларга пара ташыйт. Жалал Абад областын тукум курут кылып койду. Бомжа кылып койду. Мурун сот болчу, сот залынан сепаратист Ниязалиев Шаңды качырган, азыр адвокат болуп алып, мага мыйзамсыз чечим чыгарткан. Азыр башкы прокуратурада менен да жакшы, Токтахунов менен дагы, Ташиев менен дагы жакшы экен. Өзү айтып атат, Ташиев киришип атат, мен күнөөлүүмүн деген. Ташиев ушуну кармабайбы? жок, Ташиевке бул үйдүн эмне кереги бар? Ошондо мен эжем барып үйдү чечип бер мага десе барып чечип берди. 8 мартта бетин өпкөн Ташиевди. Жок, эме сизде эмелер барбы, определение? Бар. Бүт незаконно. Незаконно. Ошо Путинге арыз жазсам, ошо незаконно чечимдерди мага жибер деп ответ келди. Путинде. эмне тоскоолдук болуп атат?
Неме, ошо мен үйүмө жолдошум 10 миллион маран үчет берип, убактын өткөзүп турган Ирисалиева Айсулууга. Ирисалиева Айсулуудан эжеме өткөн. Эжеме өтсө, мага тиешеси жок. 1020 сомдук расписканы көрсөтүп Батырбеков тилек жогорку соттон чечим чыгарткан. Ошого уголовный иш козголсо, Токтахунов менен Зулушев жаап койду. Биринчи инстанцияда сот Путинге сиз азыр могу соттун инстанциялардын определениясын берип жибергенге эмне тоскоолдук болот? Мага 500 сом менен салыш керек, жанакы чечимдерди перевод кылыш керек. Ошого сиз ушул жерде күнүгө жүрүп атасыз. Тамак ашыңыз, мындай айтканда жаткан жериңиз каяк болуп атат? Ошо чыңды кезиге барып ошо Ыргалай эженин эмесинде жан сактап келем. Ошол жакта жатып атасыз. Эми өзүңүз канчага чыктыңыз? Өзүм 58ге чыктым. Уже 60ка карап калыптырсыз. Өзүмүн үйүмө өзүм киргизбейатсам. Али Ташиев звонт этет. Мунун бардыгын неме кылып алган. Ташиевке дагы акча бөлүп берет. Жогорку сотко дагы, башкы прокуратурага да бардыгын колго алып алган. Бүт үй жайыбызды тартып алып, сатып, бүт бардыгына тарткатат визетке. Ушунун сөзү эле өтүп атат. Ушуга козголгон ишти жаап койду. Эже, сиз өзүңүз мынау соттор боюнча, прокурорлор боюнча, неме конституционный сотко, анан прокурорлор боюнча, этика боюнча бердиңизби? Бердик, ответ жок. Бердирбей атат. Эчтеке бербей атат. Токтахунов, Зулушевдин замы бердирбей атат. Жаап коюп атат. Ал эмнеге андай препятствие кылып атат? Ошо мунунун досу экен. Мунун досу? Токтахунов. Анан 58 жашта болсоңуз, ушул жерде үйүңүз үчүн жүрө бересизби? Жүрөм да эмне кылам анан кийин? Көчөдө калдым. Үй мүлкүм менен тартып алгам. Зулушев ушуга мындай кандайдыр бир Зулушевка барсам, Токтахунов таза иштейт. Токтахуновка мен. Сиз орусча сүйлөшө аласызбы? Орусча айта аласызбы? Орусча эме берип коесузбу? Орусча мындай көрбөсө көздөрү көр болуп калсын, укпаса кулактары керең болуп калсын. Ушул дүйнөдө эле жашайсыңарбы? Эртең бүрсүгүнү силерге да өлүм келет. Өлүм келгенден кийин эмне болоруңарды да ойлонгула. Бул кыска жашоодочу мондой кылып буларды кыйнабай, ата-энени кыйнабай, маселесин силер эми актап, караны ак кылып бергиле деген жокпуз. Карасын кара, агын ак кылгыла дегенди гана укпай койдуңар. Сабаташ кылып атасыңар Садыр Нуркожоевичке. Анан могу бири-бириңерди карганын көзүн чукубайт болуп атат бул жердечи. Кайда чүйдөңөрдөн бери коргойсуңар бүттүгүнчү. РППны биз аракет кылып иш козготуп алып атабыз, мергөөчүлөрүңөргө. Ошону дагы силер колдоп, коштоп коюп атасыңар. Алып кетчи. Кудай жазаңарды берсин силер. Мени кармап тур.